ашыкча майлуулугу, убакыт сааты менен тамактанбоо же өз убагында уктап эс албагандык жүзүңүзгө чыгат. Бул учурда пайда болгон майда бүртүкчөлөр өзүңүздү күзгүдөн көргөн сайын көңүл чөктүрөр анык. Ошондуктан адистер 4 мезгилдин талабына ылайык кийим алмаштырып кийгендей эле бетиңизге дагы жыл мезгилине карап кам көрүүнү эскертет. Врач-косметолог Наргизанын айтымында, бул жасалып жаткан маска бетке жай мезгилинен күз мезгилине өтүү алдындагы даярдык деп түшүнсөк болот. Же күн ысык, көпчүлүк эс алуудан жумушка кайтып жаткан учур. Эс алууда күнгө терисин күйгүзүп же салкын абада эс алып жүрүп, шаардын ысыгына кайтканда бет териси шартка көнбөй, кургап, бүртүкчөлөр пайда болуп, ыңгайсыздык жаратат. Дал ушул учурда адистин гана жардамы менен бет терисине көрүлгөн кам көрүү десек жаңылышпайбыз. Аял затынын бети өтө назик жана сезимталдуу болгондуктан айлана чөйрөдөгү жаман таасирлерге туруштук бере албай бат эле бузулуп кетет. Мисалы, жай мезгилин алсак, күндүн ысыгына, көлдүн туздуу суусуна беттин териси бат эле кургап, картайып, кесилип да кетиши мүмкүн. Алгач бетиңизде бет май, тоналдык крем болсо же болбосо да жууп алуу талапка ылайык. Андан соң беттин түлөгөнүн кетирип, жылмакай кылып, жумшарткан бет тазалоочу гель сүртүп, атайын аппараттын жардамы менен сүрүлөт. Брашинг менен сүрткөндө дагы өзүнүн жолдору бар. Бул деген массажный линия менен сүрүп чыгыш керек. Бетти бул тытпайт, бетке жумшак, бетти жылмакай кылып коет. Аппараттын жардамы менен сүрүп алган соң суу менен жууп тазалап алабыз. Бетти нымдаштыруучу жана жумшартып эс алдыруучу маска коюп 10 минутта күтөбүз. Кийинки этабыбыздагы маска пассифлора бул беттин терисин нымдаштырып, жумшартып, эс алдырат. Акырында бетиңизди витаминдерге бай маска менен эс алдырып кам көрсөтүлөт. Маска майдаланган ун сыяктуу кургак болгондуктан сууга аралаштырылып, бетиңизде 15 минутта кармалат. Курамында гиалуроновый кислотасы бар альгинатный масканы көздүн айланасына жаап коебуз. Бул көз үстүнүн айланасындагы терини жумшартып, картайгандан коргоп, кургаганынан коргоп, көздүн астында кара тактарды, шишиктерди кетирет. Биздин процедурабыз аягына чыкты. Акырында мындай күндөн коргоочу кремди коюп коебуз. Эскерте кетүүчү нерсе, бетиңизди дайыма муздак сууга жууп, андан соң сүлгү менен арчыбай эле койгонуңуз оң. Беттин өзү кургаганы жакшы. Акырындык менен картайуу табигый көрүнүш болгондуктан ага катуу кайгыруунун кереги жок. Ар дайым жапжаш, сулуу болуп, дени сак жашагыңыз келсе, спорт менен машыгып турууну дагы эске алыңыз. Кундуз Бегарстанова, Темир Рыскулов, Кутман таң программасы.